Жалпыңыздарга ассаламу алейкум. Ошкобар каналыбыздын көрүүчүлөрү, биздин катталуучулар жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саяпкер чабандездер, биз сиздерге Баткенден салам айтабыз. Тактап айтканда Кадамжай районуна караштуу Майдан айыл өкмөтүндө Майдан айылында турабыз. Жакшы, мына өзүңүздөр таанымал эле балбандардын бири Майдандан Сыймык чабандес бүгүн атыны сатууга коюптур. Маалыматын алабыз, эми сиздерге бөлүшүп жеткирип өтөбүз. Андыктан экрандан алыстабаңыздар, кандай ат болду, жашы кандай, деги эле болгон маалыматты сиздер менен бөлүшүп жеткирип өтөбүз. Сыймык, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам ака. Кандайсың, ден соолуктар жакшыбы? Өзүңүздөр тынчтар? Тынч, аттын чоңу чыгат окшойт, а? Кудай кааласа насип. Саламат, иштер жакшыбы? Аллага шүгүр, өзүңүз. Жакшы, Кудайга шүгүр. Эми Сыймык, сени улактарда көрүп жүрөбүзгө. Атыны сатат экенсиң да? Ооба, ушул атты биз даярдап келдик эле. Акча керек болуп сатып атабыз. Өзүңө чабамды алып келдиң беле муну? Өзүбүзгө чабабызды даярдап келип сагабыз биринчи улага. Салынганбы? Бир нарака берак өттүргөнбүз топтон. Топтон өткөн. Ооба. Кандай Экен улагы да чабылган да. Алиш Палбан улак берген. Абаш. Марказда болгон да? Кандай өттү эле тобу? Жакшы болду. Жыйынга кириши, чыгышы. Беришине сирилип турат, а? Кичине колунан деп эме кылган ошо. Сирип алыптыр да мына. Уруу алган окшойт, а? Өзү төрт казыгы тазабы? Ооба. Туяктарда чоң экен. Кайманаты барбы аттын жок бем? Кайманаты жок, ак жалда эле коебуз. Ак жалда эле? Азыр мына сорларын. Жаш кандай мунун? Аттын үстү кандай азыр? Üstü tok. Үстү токпу? Oldu hoş bir tane. At оор жеңилдигин эми айтып кой, мындай күлүктүгүнү. Külük. Bu ortada. Орто? Orta. Bağında hem göçmare mi? Жеңил эле өзү? Cengil aka. Bu abi de turat toptan da. Колго жооштугу кандай? Doğuştu bu jakşı. Жоош элеби? Мына атты көрүңүздөр. Бою канча чыгып калат, Сыймык? 70тен жогорубу? Ооба. 70'te garanti verem. 70ке өлчөп ала берет. Мына атты көрдүңүздөр, 70ке өлчөп алсын деди. Өздөрү чапкан алып келген экен. Мына акча керек, сатуудабыз деди. Жазда алганбыз деп. Палбанды өзүңүздөр таанып көрүп жүрсөңүздөр керек. Жашыны кандай дедиң ошондо? 7'den 8'e ketip uzattı. 8ге. Bu үйүрдө да жүргөн окшойт аты. Oo bizden aldım үйүрдө жүргөн экен. Үйүрдө. Кайсы жердин аты? Негизи пародасы кандай? Пародасını hem bilmiyorum. Biz özgünden attık. Өзгөндөн алып келингенби? Ошондо азыр ат багууда турганбы, кандай ошондо? Bağda turgan, jep turgan. Жеп турган. Su iç gerek. Суу ичиш керек, чабыш керек. Үйүрү кандай экен? Үйүрү бар деп келгенби? Үйүрү бар деп келген hem biz үйүрдөн 2-3 бие var da. Öyle koyuyoruz. Кайтара берем, мындай бир кагып койчу, бир көрөлүчү басыгыны. Kökten beri tavuk var. Көптөн бери минилбей турабы? Minil var, bugün minil çıktı. Болгону бүгүн чыкты дегин. Azdır ona. Bir sebeplerine minilimiz de bulan. Жеп ичиш кандай экен аттын, жеп ичиши? Жақсы. Олар söylüyor. Такага туруштар жоош, адам ылгабайбы? Жоқ. Adam ılgabay. Эми онда атты көргөндөр да болсо керек, булакта салынган болсо. Бұл ақыр бұлақта келген. Акыр булакта. Ошондо Сыймык баасы канча аттын? Bağısını 10 milyon. 10 миң. Кем болобу? Жақсы мен көрөйүн. Жакшы эле кеми бар. Атты келип минип көрүш керек экен да. 2 aydan keyin 10'da жоқ. 2 айдан сезондобу? Sezonda жоқ. Жетишип калсын деген азыр, а? Мынеке, атты көрдүңүздөр туугандар. Эми кайсыл номерлер менен байланышса болот? 703 менен Плюс 996 703 менен 03 03 00 00 31. 31 номери менен байланышасыздар. Мындай бастырып секин эле басыгыны дагы бир байкап коелу, туяктарыны 1.70 жогору, 1.70тен жогору деди туугандар. Мына 70ке өлчөп алат деди. Улакчы палбандын атыны алып калыңыздар. 10 миң доллар экен баасы. Кем болот экен, өзүңүздөр уккандай эле. Дагы 2 айдан кийин улак сезон башталса ат оңго берилбейт деп айтты туугандар. Мынеке, ат жакса сиздерден лайк
Biz ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар. Атты колдон чыгарбай алып калыңыздар туугандар.